Assalamu алейкум, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, жалпы кыргызстандыктар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Кимде-ким Ош шаарынын четинен арзаныраак жер үй чыкса, сатып алат элем деп акчасын камдап жүргөндөр болсо, экранга жакыныраак келиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош шаарынын түштүк батыш тарабында Учардын дачасынан сатыла турган дал ушул 5 сотук жер аянтындагы бышкан кирпичтен салынган сейсмопоезд тумбалары урулуп, азиз шифр менен буюрса жабылган ушул 5 бөлмөлүү үйдү сатыла тургандыгын сиздерге маалымдаганча обзор кылып маалымат берүүдөбүз. Караңыздар, кандай сонун жерде жайгашкан, шаардын сыртында абасы таза, суу светтери келген, интернет кабелдери тартылып, түнкү жарыктандыруулар дагы негизги көчөлөрүнө жайгаштырылган достор. Эми бул жерде эмне? Суусу чыгат, жашыл зонасы бар, кошумча курулуштарга место калтырылган. Бул жака салсаңыз, курсаңыз болот. Ажатканасы бул жакта. Эми бул кайсыл жерде, баасы кандай болду экен десеңиздер, баасына токтолсок, үйдүн ээси өзүнө деп акча каражаттарын, курулуш материалдарын эч аябастан өтө сонун сапатта тургузуптур бул үйдү. Айла жоктон эми сатыкка коюп атат. Жумушка байланыштуу. 54 миң доллар бир аз кеми бар. Сүйлөшүү жолдору каралат, документтери так, сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Анан дареги кандай десеңиздер, биз учурда Учардын дачасын жакшы билесиздер. 122 маршруттук каттамдын акыркы аялдамасынан түз көпүрөдөн өтүп эле багытыңыздарды 250 метр түз бурасыздар. Ал жерде Центральная көчөнү көрөсүздөр. Ошол көчөдөн сол тарапка бурулганда, оң тарапка бурулган экинчи көчө, Тупик көчөсү. Тупикая көчөсү. Мындайча айтканда, ошо Тупикая көчөсү, андан бир 7-8 үйдү эсептеп түз келе бересиздер. Дал ушул жерде оң тарапта жайгашкан ушул үйдү көрөсүз агайын туугандар. Бышкан кирпичтен салыныптыр, дарбазалары орнотулган, стяжкасы бар. Унаңыздарды кенен ушул жерге токтото бересиздер. Негизи жакшы, өзүнө деп акча каражаттарын эч аябаптыр да. Эми үйдүн ички бөлмөлөрүн көрсөтөлү. Кандай дейсиздер? Бул кире бериш жайы, каалагандай кылып өзүңүздөр оңдоп түзөөдөн өткөрсөңүздөр болот. Эми убактылуу ушундай навес кылып коюптур. Бул жагы болсо үйгө кирип чыгып кетүүчү лестница. Бул жакта 2 чакан бөлмө орун алган. Бул жагы склад кылып пайдаланып турсаңыздар буйруса, эми бул жагын душ туалет кылып пайдалана бересиздер да, буйруса. Азырынча убактылуу душ болуп, жуунучу жай болуп турган жери, муну кандай сонун кылып, ремонт кылып койсоңуздар болот. Үйдүн ички бөлмөлөрүн пландарын сиздерге айтып берейин. Анда көңүлүңүздөрдү ошо бир четтен баштай берели, сол тараптан баштайлы. Бул эшикти ачып келе турган болсок, буйруса ата-энелер уктоочу спальный бөлмөсү. Спальный бөлмө анча-мынча эмеректери бүт бардыгы кетет. Эми ал акчаны жакшы берсеңиздер, балким кала турган эмеректер калышы мүмкүн. Болбосо кетет. Узун туурасын болжол менен айта турган болсок, 3,5 4,5 размеринде экен. Асты болсо мына ушундай ламинаттар басылган. Эшиктери жыгач эшиктер. Бул болсо конок бөлмөсү. Мына конок бөлмөсүнүн эшиги алюминий экен. Кана, бисмиллахир-рахманир-рахим. Вау! Сонун ремонт кылып коюптур го. Машалла. Кенен экен. Караңыздар, бир 20-30 коногуңуздар келсе, ушул жерге тосуп узатсаңыздар дагы болот. Болжол менен узун туурасы бир 8 метрдей чыкса, 8-9 метрдей чыкса, туурасы болсо 4,5 метрдей чыгат экен. Жол тарапты караган 2 терезеси орун алган. Бойго мына ушул пардалары, занавескалары өтө чак келген, шайкеш келген, айтыңыз. Потолоктору болсо натяжной потолок, кермешип, люстранын орду каралган, чек-чекти пластмашамды орнотосуз, болду. Дагы да бул үй, бөлмө көрктүү, сонун болуп чыгып калат. Сафиттер жанып турат буйруса, мына өзүңүздөр көргөндөй, конок тосконго даяр. Асты мына ушундай ламинаттар басылыптыр. Жакшы, кийинки бөлмөлөргө көз чаптыралы. Өзүнчө эле бир терраса го, мына караңыздар. Гаремде жашагандай жашайсыздар да, эгер зыңкытып сонун кылып ремонт кылып ала турган болсоңуздар. Кумшубак болуптур, шпаклевкалар толук жетпей калган. Эми сатам дегенден кийин ремонт кылгың келбей калат го. Каалагандай эми өзүңүздөр ремонт кылып ала бересиздер. Экинчи бөлмөгө, үчүнчү бөлмөгө башпага турган болсок, бул дагы бир уктоочу бөлмө. Кааласаңыздар, детский болсо, жаш балдар уктоочу, ата-энелер уктоочу бөлмө кылып пайдалансаңыздар болот. Чакан
конок бөлмөсү кылып пайдалансаңыздар дагы болот. Гипсокартондун негизинде ар кандай формаларга келтирилген. Буюрса телевизор, Wi-Fi'лар бар экен. Асты ОСБ'лар менен сонун болуп пол болгон. Бул жагы мына көчө тарапты карап турат буюрса мына. Тупике көчөсү буюрса жакшы. Шамалбак, тазасы, абасы таза, сонун жай. Акыркы бир бөлмөнү көрсөтөйүн эми. Бул бөлмөнү эми бүтүрөт туугандар. Бул жагы убактылуу ашкана болуп турат. Бирок бул жакты бүтүрүп ала турган болсоңуздар дагы бир сонун конок бөлмөсүнө айланат. Таштамайлар ташталып, черный потолок болгон. Бул жактан 1, 2, 3 терезе камтылыптыр. Мына ушундай агайын туугандар, документтери так. $54,000 бир аз кеми бар деп айтылып атат. Бул айтылышпасы сөзсүз кеми болот. Эгерде кимдир бирөө ушундай жерден үй чыкса алат элем деп пландап жүргөн болсо, анда планыңыздар, истегениңиздер бизден табылды. Биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Буюрса, мына жерлер дагы жолдор кеңейлип, сонун болуп калат экен. Түнкү жарыктандыруулар орун алган. Дал катары көрсөтүп коеюн, мынакей. Прожекторлор бар экен. Негизги жанагы кайсы көчөсү эле? Учардын көчөсү барбы? Негизги каналды бойлогон. Ошол көчөгө тактап айтканда 122 маршруттук каттамдын акыркы аялдамасында жок эле дегенде бир 400-500 метр ылдый түшүп барсаңыздар болду. 3-4 мүнөттүк жол. Жайыраак бассаңыз 5 мүнөттүк жол экен. Насип кылган болсун. Тойлор, аштар болсун. Жакшы маарекелер өтсүн бул жерлерде. Сиздерге буйрусун дейли. Тапканыңыздарга жараткан өзү берекесин берсин. Жыйынтыктадым.